Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Дүйнөдөгү бою эң кичинекей адам 27 жашында каза болду. Боюнун узундугу 67 см, 8 мм түзгөн Хагенра Тапамагар каза болду. Батыш маалымат булактары маркумдун жакындарына таянып жазган маалыматка ылайык, дүйнөдөгү бою кичинекей адам 27 жашта болгон. Хагенра Тапамагардын досторунун айтымында ал акыркы учурда жүрөк, астма жана пневмония оорулары менен жабыркап жүргөн. Хагенра 16 январда Похара шаарындагы ооруканалардын биринде пневмония илдетинен улам каза болду. Хагенра 18 жашка чыкканда Гиннестин рекорддор китеби тарабынан расмий түрдө бою кичинекей адам деп табылган. Бирок 2015-жылга чейин рекорд жараткан адам деп бою 54 см, 6 мм түзгөн Чандра Бахадур Данги айтылып келген. Ал каза болгондон кийин рекордду Хагенра Тапамагар жаңырткан. Бою кичинекей же карлик делинген Хагенра европалык жана америкалык телешоулорго катышкан. Эми дүйнөдөгү бою кичинекей адам макамы колумбиялык диджей Эдвард Эрнадеске буйрду. Анын боюнун узундугу 70 см. Ошто казак кайманаты менен жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Ал ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары атайын тизмесинде турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү билдирди. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү Народный дүкөнүнүн алдында катталган каракчылык фактысына катыштыгы бар экени аныкталган. Тергөө иштеринин алкагында 17 январда казак кайманаты менен жүргөн 1985-жылы туулган жаран кармалды. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул факты боюнча иликтөө иштери уланууда. Буга чейин жогорудагы каракчылыкка тиешеси бар делинген 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген, деп кабарлашты маалымат кызматынан. Оюндан от чыкты. Аксыда Чана ТМ деген 14 жаштагы кыз каза болду. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 14 жаштагы кыз чана тээп жатканда даракты сүзүп каза болду. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кырсык кечи 17 январда саат 21:30 орун алганын айтат. Аксы районунун Кара Суу айылында 2005-жылы туулган кыз чана тээп жатып, аны башкара албай тыттын дарагын сүзүп алган. Анын кесепетинен кыз жаракат алып, айылдык медициналык жайга бара жатканда каза болуп калган. Маркумдун жакындары соттук медициналык экспертиза жасатуудан баш тартышты. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кокустук деп катталып, текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат, деп билдиришет маалымат кызматынан. Мэрия Борбор калаадагы жаңы жылдык иш-чараларга 5 миллиондон ашуун сом жумшалды. Бишкектин Алатой антындагы жаңы жылдык балаты 20 январда алынат. Бул тууралуу бүгүн 18 январда Бишкек мэриясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Мындан тышкары мэриядан жаңы жылды тосуу үчүн уюштурулган иш-чараларга минималдуу каражат сарпталганын билдирди. Борбор калаанын бардык жерлериндеги уюштурулган майрамдык иш-чараларга жалпысынан 5 миллион 478 миң сом керектелген. Алатой антына, Агропромдун мекемесинин тышына жана шаардын ар кайсы аймактарына илинген баннерлер 826 миң сомду түздү. Алатой антына орнотулган балаты 960 миң сом болду. 2018-жылы балатыны орнотууга 2 миллион 375 миң сом жумшалган. Белгилей кетсек, жаңы жылдык чыгашалардын тизмесинде Ынтымак сейил багына, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында жана Чыгыш 5 кичи районунда коюлган эски балатылардын суммасы кирет, деп билдиришет маалымат кызматынан. Жаңы жылдык майрамда пайдаланылган жасалгалар сакталып, кийинки жылда колдонулат. Шаар тургундарына жана меймандарына майрамдык маанай тартуулоо үчүн режиссер, коюучулар, сценаристтер, алып баруучулар, бийчилер жана башка бир катар кесип ээлери эмгектеништи. Мэрия кызмат көрсөткөн ар бир адамга акча төлөдү. Мындан тышкары тартуучу топко техникалык каражаттарга да акча бөлүндү, деп кошумчалайт басма сөз кызматынын өкүлү. Шайлоо 2020 Ата Мекен партиясы Улуттар биримдиги менен сүйлөшүү жүргүзүүдө. Ата Мекен партиясы менен Улуттар биримдиги партиясы 2020-жылдын октябрь айында өтө турган парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүргүзүүдө. Бул маалыматты репортер Кейжи Өздүк Булактар билдирди.
Маалымат булагыбыз эки партиянын сүйлөшүүсүнө Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Гайыпкулов ортомчу болуп жатканын кошумчалады. Улуттар биримдиги партиясын Ош шаарынын мурдагы мэрі Мелис Мырзахматов түзгөн. Ага 2014-жылы кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланып, сыртынан 7 жылга соттолгон. 2015-жылкы парламенттик шайлоодо Мелис Мырзахматов Ата Мекен партиясы менен шайлоого бараары белгилүү болгон. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы анын талапкерлигин каттабай койгон. Ал эми Искендер Гайыпкулов Өмүрбек Текебаев соттолгондон кийин анын ордуна Улуттар биримдиги партиясынын атынан депутат болуп келген. Сулайманов: парламентке олигархтар келбеши үчүн эл партияга эле эмес, талапкерлерге да добуш бериши керек. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында парламенттик шайлоо өтөт. Анда шайлоонун босого баалы 9%га көтөрүлгөн. Шайлоонун пайыздык чеги боюнча Жогорку Кеңештин Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Маралга пикирин билдирди. Эл өкүлү 9% босого чек менен парламентке 3-4 партия келе турганын айткан. Жогорку Кеңешке олигархтар келбеши үчүн эл партияга, анын ичинде ар бир талапкерге добуш бериши керек. Ошондо гана эл өзүнө чаккан талапкерди, сабаттууларды тандап алмак. Бирок ал мыйзам долбоору өтпөй калды. Анткени азыркы система көпчүлүккө жагат. Бирок келечекте ал мыйзам долбоорун кайра көтөрүү зарыл, деди Сулайманов. Парламенттик шайлоонун 9%га босого баалына багытталган мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген. Фарид Ниязовго кылмыш кодексинин 7 беренеси боюнча айып тагылууда. Президенттин аппаратынын мурунку жетекчисинин кызыкчылыгын коргоон жактоочулар Фарид Ниязовдун кайсыл беренелер боюнча айыпталып жатканын 24 KG жазды. Юристтердин айтымында Фарид Ниязовго кылмыш кодексинин 7 беренеси боюнча айып тагылууда. Кеп бийликти күч менен басып алууну уюштуруу, барымтага алуу, массалык башаламандыкты уюштуруу, кайсыл бир жактар менен сүйлөшүп алып куралдарды тартып алуу, тергөө органдарына карата зомбулук колдонуу, тергөөгө тоскоолдук кылуу, бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук колдонуу тууралуу болууда. Алдын ала маалыматка ылайык, иш боюнча 12 киши айыпталуучу макамына ээ. Иш менен таанышып бүткөн соң башкы прокуратурага жолдонуп, андан ары сотко өтөт. Умрага барып кыргызча баян айткан орус жигитинин видеосу коомчулуктун суктануусуна арыздады. Социалдык тармактарда улус улутундагы жигиттин кыргызча баян айтканы тарап, ал коомчулуктун суктануусуна татыды. Бул видеону Facebook'тагы Зиярат KG группасы кечээ 17-январь күнү жарыялаган. Белгилей кетсек, Умрага барып баян айткан Денис Пышкин. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү. Денис Пышкин Мухаммед пайгамбар мечитине зыяратка келгенин айтып, пайгамбар хадисин мисал келтирип, коомчулукка зыян келтирбеген, чыныгы мусулман болууга элди чакырган. Мындай көрүнүштү коомчулук жылуу кабыл алып, жакшы каалоо тилектерин айтышкан. Бисмиллахиррахманиррахим. Бауыркер жана мейримди Кудайдын аты менен баштамакчыбыз. Мына ыйык жерде турабыз. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям мечитинин жанында зыяратка келгенбиз. Сүйүктүү пайгамбарыбызга миң деген салаваттар болсун, Аллахтын жанынан саламы болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай дейт: Аль-муслиму ман салима аль-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Чыныгы мусулман ким деп айтканда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Чыныгы мусулман башка бирөөгө эч качан тилинен жана колунан зыян келтирбеген ошол киши дейт. Ошондуктан келиңиздер, биз да пайгамбарыбыздын үммөтүнө ылайыктуу болуп туруп, татыктуу болуп туруп, бири-бирибизге жаман сөздөрдү айтпайлы, бири-бирибизге зыян келтирбейли, чыныгы мусулман болгонго баарыбыз аракет кылалы. Атила чалынып калды. Депутат Тазабек Икрамов уят болду. Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов бул ирет жунгли китебиндеги каарман Акеланы Гуну уруусунун башчысы Атила менен алмаштырып алды. Тазабек Икрамов Марал радиосунун түз эфиринде маек берип жатып, парламентте туура эмес сүйлөгөнүнө коомчулуктун кылган реакциясын кандай кабыл алганын айтып жаткан. Мауглиде барго жанагы Атила чалынып калды же жыгылып калды деп жанында шакалдар кыйкырып жүрөт го. Мен муну ошондой эле эме кылдым. Уяттуу эч нерсе кылган жокмун да. Мен мас болуп же жылаңачтанып чыгып алсам уя алсам болот эле, дейт депутат. Эске салсак, өткөн жылы 8 мартта ЛГБТ коомчулугу да катышкан маршты сындап жатып, парламентте депутат Тазабек Икрамов гомосексуалист деген сөздү айтам деп, гомосексуалю деп, дагы 2 айдан кийин ассамблея деген сөздү ассамблея деп айтып, коомчулуктун сынына кабылган эле, деп Барс медиа жазып чыкты. Сабырдуулукка деп калдыңыз. Мен азыр эми
өзүңүз дагы бул боюнча кийин интервью бергенде дагы айттыңыз эле. Эми ар кандай сындар айтылды сиз жөнүндө. Ошол убактагы сиздин абалыңызга мен кызыгып турам да. Бул нормалдуу адам балким депрессияга түшүп кетиштери мүмкүн эле. Себеби социалдык тармактарда ар кандай сөздөр жүрдү, жада калса мемдер жүрдү. Бирок сиз азыр сабырдуулукка тарбиялады деп айтып атасыз. Ошол учурдагы абалыңыз кандай эле? Мен чынын айтсам, ошол маалда деле мен бир мындай эме кылган деле жокмун да, мындай. Мен ар кандай сөздөн адашып калды, жанагындай болуп калды деп жанагы Мауглиде бар го жанагы Атилла чалынып калды же жыгылып калды деп жанында шакалдар кыйкырып жүрө берет го. Мен ошондой эле эме кылдым да, буну эч бир уяттуу нерсе эчтеке кылган жокмун да, себебичи мен бир жерде мас болуп же болбосо площадька бир жыңалаштанып чыгып алган болсом мен уялсам болот эле. Мен ошоларды токтотуу маселесинде жанагы жерде ушунчалык андай талаш тартышта эмоцияга алдырып, ошол жерден жакшынакай эле сүйлөп аткан сөзүмдү ошол жерден ушунчалык бир сүйлөтпөй койду. Бул дагы бир Алла таалам ушундай бир жаман сөздү сүйлөтпөй койгон деле бир мындай эме